Дизайн бул презентациянын жалпы көрүнүшү, сырткы кийими. Көрсөтүлө турган презентациянын жалпы мазмунуна карап, анын жалпы көрүнүшү кандай болуу керектигин аныктайбыз. Бул жерде көрүнүп тургандай ар түрдүү презентацияга ылайыкташкан түрдүү шаблондор бар. Арасынан кайсы бирин тандап, андан соң даярдоону уланта берүүгө болот. Эгер арасынан бирөөсүн тандаса, ал автоматтык түрдө кийинки бардык слайдтарга тиешелүү болуп калат. Мисалы, биз муну тандадык. Презентациянын кийинки бетин түзсөк, автоматтык түрдө алдагы ушул дизайндын белгисин алып өтөт. Эгерде өзгөртөбүз, башка дизайнды тандайбыз десек да, бардыгы ошол биз тандаган дизайндын көйнөгүн кийет. Демек, мунусун тандадык. Баары ушул белгини алды. Ал эми бул жерде ушул эле дизайндын ар бири өз алдынча түскө боелгон варианттары бар. Каалоо, ыңгайына жараша ушуларды белгилөө менен дизайндын түсүн өзгөртүп алууга болот. Эгерде биз өзүбүзгө жаккан көйнөктү дейли, баарын эмес, бир гана баракка кийгизүүнү туура көрсөк, анда жогору чыгып, тандаган көйнөктү мыштын оң, сол эмес, оң кнопкасын бассак, ушундай диалогдук терезе чыгат. Применить ко всем слайдам. Демек, бардык слайдтарга пайдалануу керекпи? Же применить к выделенным слайдам. Белгиленген бир гана слайдга пайдалануу керекпи? Демек, применить к выделенным слайдам командасын берсек, биз белгилеген бир гана баракка ушул дизайн таасир этет. Ал эми калганына көрүнүп тургандай тиешеси болбойт. Размер слайда же слайдтын өлчөмү. Слайд түзүүнү эң биринчи ушундан баштоо керек. Анткени бардык материалдардын экранга жайгашуусуна түздөн түз таасир этет. Азыр талкуулайбыз. Бул жерде 2 размер турат. 2 өлчөм турат. 4:3 жана 16:9. Булар эмнени туюндурат? Булар экрандын өлчөмүн, формасын билдирет. Эгер стандарттуу 4:3 өлчөмүн тандасак, слайд 4 бурчтуу формага келет. Бул эски телевидениянын өлчөмү. А эгер 16:9 тандасак, көрүнгөндөй слайдтын туурасы узара түшөт. Бул жаңы стандарт. Анткени азыркы учурда телевидение, кино тасмалар баары ушул форматта чагылдырылат. Мисалы, 16:9 өлчөмүнө фигура тартып, слайдтын форматын кайра 4:3 өткөрүп жиберүү менен алардын айырмасын көрө алабыз. Албетте, сиздин тандооңуз сиздин слайдтын презентациянын маанисине, сиздин жеке өзүңүздүн фантазияңызга, слайдты берүү, түшүндүрүү мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша бул өлчөмдөрдүн бири тандалат. Формат фона. Бул деле болсо слайдка көйнөк кийгизүүнүн камында жүрөт. Бирок мында биздин индивидуалдуу иш-аракетибиз керектелет. Көйнөктү даяр алып кийгизбестен өзүбүз ченеп, бычып, жарашыктуу кылып тигип беришибизге туура келет. Формат фонаны бассак, оң тараптан кошумча панель чыгат. Ушул жерден өзүбүз тандап, түс берип, өзүбүз тандап сүрөт кое алабыз. А. Сплошная заливка. Слайдтын жалпы аянтын өзүбүз тандаган түскө каалагандай боёй алабыз. Б. Градиентная заливка. Мында болсо өзүбүз тандаган түстү өзүбүздүн жалпак тил менен айтканда ала чапкыл кылып боёй алабыз. Өзүбүз бул жерден керектүү түс тандап, өзүбүз бұрмалап, зарыл деп, керектүү деп саналган көрүнүшкө алып келебиз. В. Рисунок или текстура. Бул жерде даяр фонго коюучу текстуралар бар. Арасынан тандап кое берүүгө болот. Же болбосо файл аталышындагы кнопканын жардамында компьютердин ичинен сүрөт сакталган папкага кирип, менде мисалы загрузки папкасында картиналар бар. Зарыл болгон сүрөттү, керек болгон картинаны белгилеп, төмөн жактагы вставить кнопкасын бассак, слайд жарашыктуу көйнөктүн ээси болуп, сиз тандаган сүрөттүн фонунда даяр болуп калат. Жыйынтык. Дагы да болсо, инструменттер панелинин бул бөлүмү менен үстүртөн гана тааныштык.
айрым деталларын кийинки практика жүзүндө шашпастан иликтеп, жиликтеп, түшүнүп, үйрөнүп, практикага ашыра алабыз.